Кыргызстанда февраль айында кошумча нарк салыгын эске албаганда бензиндин баасы 52 сомго чейин арзандашы мүмкүн. Бул тууралуу экономика министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, 31 январда экономика жана коммерция министрлигинин аянтында энергетика министрлигинин, Кыргызстан нефтетрейдерлер ассоциациясынын катышуусунда республиканын мунай жана мунай продуктларынын рыногундагы учурдагы кырдаалды талкуулоо боюнча жыйын өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар белгилегендей, бүгүнкү күндө республикада мунайга жана мунай продуктларына болгон ички керектөөнүн өзүнүн өндүрүшүнүн эсебинен, ошондой эле Кыргызстандын өкмөтү менен Россиянын мунай жана мунай продуктларын жеткирүү боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашуунун алкагында Россиядан импорттоо эсебинен алымсыз негизде камсыздайт. Ошентип 2023 жылга ушул макулдашууга ылайык алымсыз жеткирүү боюнча төмөнкү индикативдик баланстар бекитилген. Авто бензин 460 000 тонна, дизель майы 485 000 тонна, авиа күйүүчү май 150 000 тонна, чийки мунай 50 000 тонна, битум мунайы 60 000 тонна. Тараптар 2023 жылы Кыргызстандын аймагына мунай продуктларын үзгүлтүксүз жеткирүү боюнча макулдашышты. Ошону менен бирге 2023 жылдын экинчи кварталынын жыйынтыгы боюнча жылдын аягына карата болгон индикативдик баланстар жетишсиз болгон учурда энергетика министрлиги келишим боюнча индикативдик калдыктарды көбөйтүүгө Россиянын энергетика министрлиги менен сүйлөшүүлөрдү баштайт. Ошондой эле Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясынын бүгүнкү күндө мунай заттарына болгон баанын төмөндөө тенденциясы байкалып, үстүбүздөгү жылдын февраль айында баалар литрине 52 сомго, 2023 жылдын январына салыштырмалуу литрге башкача айтканда 5-6 сомго чейин төмөндөшү мүмкүн экенин белгиледи.